Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Кел айталы долбоору. Кыргызстанга президенттик башкаруу керекпи же парламенттик башкаруу керекпи? Мына дал ушул теманын алкагында бүгүн маек курмакчыбыз. Ал эми бүгүнкү студиябыздын коногу президенттикке талапкер Клара Сооронкулова болмокчу. Саламатсызбы, Клара айым, биздин студиябызга кош келипсиз. Биз болсо бүгүнкү маегибизде алгач дал ушул коомчулукта абдан бир талкуу болуп жаткан конституциялык реформа тууралуу кеп баштасак, деги эле сиздин оюңуз боюнча Кыргызстан кайсыл багытта кетиш керек деп ойлойсуз? Эми бул жерде кайсыл багытта кетиш керек деген маселенин негизинде жанагы конституциялык реформа жатат да, туурабы, баш мыйзам жөнүндө маселе турат да. Анан бизге азыр бир нерсени түшүнүп коюшубуз керек. Бизге азыр жаңы баш мыйзамдын долбоору сунушталып атат. Ал эми жана 114 беренеге таянып атышат, бирок баш мыйзамдын 114 беренесинде колдонуудагы баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү гана тартиби көрсөтүлгөн. А жаңы баш мыйзам кандай болуп кабыл алыш керек? Ал жөнүндө баш мыйзамда дагы, башка мыйзамда дагы эч кандай жоболор жок, анын тартиби жок. Эми бул өзү баш мыйзамды, жаңы баш мыйзамды кабыл алуу деген, бул демек өлкөдө, коомдо кандайдыр бир ушундай бир олуттуу өзгөрүүлөр болуп атат. Анан ошол өзгөрүүлөрдү алдыга жылдырганга эски баш мыйзам тоскоолдук болуп атат деп биз ошону жүйөлөп негиздеп беришибиз керек да. Эгерде коомчулукка жаңы баш мыйзам, коомчулукка жаңы баш мыйзамдын маңызы коомдук келишим да. Ошол жаңы коомдук келишим керек. Ушул бир нерсени бир келишип алалы, негизги нерселерди келишип алалы дегенден мурда ошол концепциясы жаралыш керек болчу. Азыр жанагы конституциялык кеңешмеге бир топ жазуучулар, философтор катышып атпайбы? Юрист эместер да. Ошол концепциясын ошолор жазып бериш керек эле да. Мына ушундай өзгөрүүлөр болуп атат. Анан ушундай бир эски баш мыйзамдын тоскоолдуктары болуп атат. Ошон үчүн алдыга жылыш үчүн бизге жаңы баш мыйзам керек болуп атат деп бир идеясын жазып туруп коомчулукка сунушташ керек эле. Анан биз ошону талкуулап туруп, анан ошого макул болсок, анан долбоорго өтсөк болмок да. Бирок бардык нерсе бизде тескери болуп атат. Булар долбоорду жазып алып, анан президенттин кызматын аткаруучу Талант Мамытов жарлык чыгарыптыр. Ал жерде жазып атат, концепциясын иштеп чыксын дейт. Долбоор иштеп чыгарылгандан кийин ал концепциясынын эмне кереги бар деген кеп болуп атат да. Анан биз кайсы багытта өнүгүшүбүз керек дегенге мен өзүм бир багытты карманып келем. 2010-жылдан бери эле бул биз парламенттик багытта өнүгүшүбүз керек. Анан азыр айтып атпайбы силер, бул парламенттик системаңар жарабайт экен, партиялык система жарабайт экен депчи. Чынында 2010-жылкы конституция иштеген жок. Аны Атамбаев иштетпей койду да. Анткени 2010-жылдагы конституцияда президенттин ыйгарым укуктары аябай кескин кыскарган. 2007-жылкы конституцияга салыштырмалуучу. Алсыз президент болуп калганда, бирок ага карабастан Атамбаев өзү ошондой баягы бечел парламентти түптөп алып, ошо парламенттин ыйгарым укуктарын пайдалануусуна, ошону толук кандуу баягы мыйзам чыгаруучу бийлик болуусуна өзү бут тосту дагы. Ошо менен мамлекетти парламенттик жол менен өнүгүүгө жол берген жок да. Өзүмдүк бийлигин күчөтүүгө аракет кылды. Ошо менен биз 30 жылдан бери эле президенттик башкаруу менен келе жатабыз. Анан азыр баягы партиялык системаңар жарабайт экен дегендер, булар тескерисинче ушул 2010-жылдагы конституция толук парламенттик башкарууга өтүүгө эмне тоскоолдуктары бар, эмне кемтиктери бар, ошолордун баарын жоёлу, ошо парламентаризмге өтөлү дегендин ордуна болгон нерсени жаратпай, өнүгө элек нерсени жаратпай, ошону жок кылып, биз кайра эски баягы Акаевдин учурундагы, Бакиевдин учурундагы конституцияны кайрадан алып келип атабыз да. Баягы кыргыздар айткандай, битке эрегишип көйнөгүн өртөптүр дегендей, биз баягы өзүбүз өнүгө албай, өзүбүз ушул партиялык системаны өнүктүрүп кете албай, биз улам конституциядан конституцияны алмаштырып атканыбыз аябай өкүнүчтүү болуп атат да. Негизинен президенттик башкаруу менен парламенттик башкаруунун баягы айырмасына бир аз токтоло кетсеңиз, кандай айырмалары бар?
Эми мындай да, президенттик бул өзү башкаруу формалары деп коет. Анан башкаруу формаларын биз эки чоң бир немеге түргө бөлөбүз да. Бир формасы бул монархиялар. Монархиялардын да ар кандай түрлөрү бар, абсолюттук монархия жана чектелген монархия деп. Анан кийинки формасы бул республикалар. Республикалар мына азыркы күндө президенттик республикалар, парламенттик республикалар жана аралаш республикалар деп коебуз. Парламенттик республикада өкмөттү парламент түптөйт жана өкмөт парламенттин алдында жооптуу болот. Өкмөт кандай болуп түптөлөт? Парламенттик шайлоого партиялар атандашат, жанагы пропорционалдык система боюнча партиялар катышат дагы. Жеңип келген партия өкмөттү түптөйт, ошол партиянын программасын өкмөт ишке ашырат. Болгондо дагы көпчүлүк парламенттик системаларда жанагы жеңип келген партиянын лидери өкмөттүн башчысы болот. Ошондо баягы партиялар шайлоочуга өзүнүн тизмесин, программасын сунуштап атканда, булар ошо тизмедеги өзүнүн баягы талапкерлерин көрсөтөт. Биз эгерде жеңип келсек, биздин тизмедеги баланча адамдардан биз өкмөт түптөйбүз. Анан ушул мына силерге сунушталып аткан программа өкмөттүн программасы болот. Биз ушуну 5 жылда ишке ашырабыз дейт. Ошондой да, ошондо өкмөт толугу менен парламенттин немесинде алдында жооптуу болот да. Ал эми президенттик башкаруу формада бул жерде өкмөттү президент башкарат, толугу менен премьер-министр деген кызмат орду болбойт. Толугу менен президент өзү башкарат дагы. Анан парламенттин алдында өкмөттү дагы өзү түптөйт. Парламент түптөбөйт, президент өзү түптөйт, өкмөт президенттин алдында жооптуу болот да. Бирок бул баягы президенттин парламенттин алдында эч кандай жоопкерчилиги жок деген түшүнүк болбойт. Анткени кандай болбосун парламентте көптөгөн элдин өкүлү отурат да, бул өкүлчүлүк орган, элдик орган да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө президенттин неменин алдында, парламенттин алдында дагы кандайдыр бир формадагы жоопкерчиликтери болот. Бул сөзсүз түрдө неме болуш керек да, баланс болуш керек. Бул негизинен баягы башкаруу формаларда бир орус окумуштуусу Чиркин деген ушундай конституциялык укук жагынан бир белгилүү окумуштуу бар. Ошол айткандай, башкаруу формасы жөнүндөгү маселе бул философиялык маселе депчи. Буну каалагандай талкуулай берсеңер болот. А негизги маселе ошол кандай башкаруу формасы болбосун, ал жерде сөзсүз түрдө бийлик бутактары бири-бирин көзөмөлдөп, бири-биринин чегинен чыгып кеткенге мындай токтотуп тура турган механизмдер болуш керек деп атат. Анан азыркы долбоорду алып көрө турган болсок, президентке чексиз бийлик берилип калганда, эгерде президент мисалы чегинен чыгып, бардык бийлик бутактарын басмырлай турган болсо, аны токто дей турган бир дагы механизм жок болуп атат. Бир дагы механизм жок болуп атат. Бул жерде айтып атат, биз курултайды киргизген атабыз депчи. Эми курултайдын парламенттен, бул ошо парламенттин эле бир түрү болуп атат да. Парламенттин эле бир түрү. Анткени курултай деген өкүлчүлүк орган, жогорку кеңеш деген деле өкүлчүлүк орган. Бирок ошо курултайды биз жогору коюп коелу деп атат. Жогорку кеңеш менен президенттен жогору коюп коелу. Булар отчет алып турсун дейт. Курултай бир жылына бир жолу чогулуп, бир 2000 киши, 3000 киши болобу келип ошолордон отчет алып турсун дейт. Ал эми баш мыйзамында жазылып турат, азыркы талкууланып аткан долбоордо жазылып турат. Элдин атынан жогорку кеңеш менен гана президент чыгууга укуктуу депчи, кайрылууга, ошолорду баягы эл өкүлү болууга ушул экөө эле татыктуу укуктуу деп атат. Анда курултай эмне болуп атат анда? Анда курултай элдик орган болбой калып атпайбы? Анан болгондо дагы курултай кандай болуп шайланып келип атат деп атабыз. Жогорку кеңештин депутаттары түз шайлоо менен бүт баягы шайлоочулардын Кыргызстандагы бүт элдин атынан шайланып келип атат. Ал эми курултайды биз айтып атабыз, биз ар бир айылдан бирден өкүлдү шайлап, ошол жергиликтүү калк шайлайт дагы, анан ошо менен курултай түзүлөт деп атат да. Эми ошондо өзүңөр ойлоп көрсөңөр, жалпы эл тарабынан шайланып келген депутат бир айылдан шайланып келген өкүлдүн алдында отчет берип атат. Ошондо кимдин статусу жогору? Жалпы эл тарабынан шайланып келген депутаттын статусу жогору, же болбосо бир айылдан шайланып келген өкүлдүн статусу жогору? Бирок мындай нерселерди терең түшүнүп, буларды мыйзам долбооруна жазыш үчүн сөзсүз түрдө билим керек. Ошол жанагы конституциялык укук тармагында адис болуш керек. Буга сабаттуулук керек да. Анан ар ким чыгып алып эле өзүнүн пикирин айта бериши мүмкүн.
жалпысынан системада бул институт кандай иштеп кетет, тең салмактуу боло алабы, чегине кое алабы башка органдарды деген маселе үчүн бул кандай болуп түптөлөт, кандай болуп шайланат, макамы кандай болот дешибиз керек. Анан ал жерде жазылып турат, курултайды президент чакырат деп атат. Бул укукту президентке берип атат. Демек президент кааласа чакырат, каалабаса чакырбайт. Анан президент жооптуу болот дейт курултайдын алдында. Жооптуу болгондо эмне кылат дейт, отчет берет дейт. Бир жылда бир жолу отчет берет дейт. Мейли, бир жылда бир жолу отчет берсин. Эми биз көрүп эле атпайбызбы? Ал курултай деген мына Бакиевдин учурунда деле болгон. Бакиев ошондой курултайды чакырып, өзү отчет берип, анан элге кол чаптырып, болду сонун деп ал саясаттын, Бакиевдин саясатын жактап курултай тарап кеткен. Азыр деле ошондой курултай болот. Ал сөзсүз түрдө курултайга ким өкүл болуп келет дегенде, аны сөзсүз түрдө бийлик көзөмөлгө алат. Ошондо баягы эле дежурный курултайчылар келет дагы, алар ошо бийликтин жасаган нерсесин баарын мактап, жактап турат да. Ошол себептен бул жерде эгерде биз чындап эле эл өкүлчүлүгүн, мындай анык эл өкүлчүлүгүн киргизе турган болсок, анда жана биз айтып атпайбызбы, азыркы күндө мына партиялык система жаман дегени менен партиялык система өзү жаман эмес. Ошол партиялардын маңызын бузуп, мандаттарды сатып, партиялык тизмедеги орундарды сатып, партияны бизнес кылып аткан лидерлер жаман, ошол адамдар жаман. Анан бул 20-жылы шайлоодо биз көрдүк, мына жаштар, сизге окшогон жаштар партияларды түзүп, өздөрү баягы тизмелерине коррупционер олигархтарды жолотпой деле шайлоого чыкпадыбы, туурабы? Эгерде мисалы жанагы бүтүн Кыргызстан менен, бүтүн Кыргызстан дейм, биримдик менен мекеним Кыргызстан ушул шайлоону бузбаса, элди кемсинтип сатып албаса, ким билет, мүмкүн ошол жаштардан түзүлгөн партиялар утуп келер. Утуп келмек, туурабы? Андай деле биринчи жолу эле шайлоого чыгып алып, мисалы биздин партия деле Реформа партиясы, Чоң Казат партиясы бизден да көп добуш алды. Бул баягы биринчи жолу шайлоого чыккан партиялар үчүн бул абдан чоң жетишкендик. Анан эми бар экен да, мына таза муун сизге окшогон жаштар азыр мына жетилип келиптир. Өз жоопкерчиликти алганга, саясий күрөшкө аралашканга, саясатты жүргүзгөнгө даяр болуп турат таза муун. Анан биз ушул таза жаңы муунга шарт түзүп берели. Ушулар биригип, партияга биригеби, башка уюмдарга биригеби, шайлоого катышсын, мамлекетти башкарууга келсин дегендин ордуна биз кайра булардын жолун бууп туруп, бир кишиге бийликти өткөрүп берип коюп атабыз да. Ошол себептен бул баш мыйзам, азыр талкууланып аткан баш мыйзамга өзгөчө жаштар көңүл буруш керек. Анткени биз эми баягы орто курактан ашып калдык. Эртеби кечпи биз деле саясаттан да кетебиз, бул жашоодон да кетебиз. А бирок кийинки келечек силердики да. Силердики. Мамлекетти силер башкарасыңар. Мамлекетти силер өнүктүрөсүңөр. Ошон үчүн биз ушул жагын ойлонушубуз керек да. Жанагы конституциялык кеңешме деп атпайбы? Эми бул легитимдүүлүгүн мен бул конституциялык кеңешменин легитимдүүлүгүн тааныбайм. Эгерде чындап эле баягы конституциялык реформага бара турган болсок, анда конституциялык кеңешменин 80% жаштар болуш керек. Жаштар келсин, жаштар өздөрү талкууласын, кандай баш мыйзам керек буларга. Өздөрү талкууласын, башкаруу формасын өздөрү аныктасын. Анан эми өзүңөр көрүп атасыңар, жалаң аксакалдар отуруп алып, болгондо дагы Бакиевдин убагында жанагы Ак Жол партиясынын башчысы жүрөт. Жакын тууганы Бакиевдин, Автандил Арабаев деген. Андан башка да толтура Бакиевчилер жүрөт. Анан эми ошо Бакиевчилердин кесепетине, ошолордун айыбынан 90 бала курман болду 2010 жылы. Ошолордун баягы элесин, ошолордун арбагын кепселей кетип баратабыз да. Ошол жанагы зөөкүрлөрдүн адамдарын алып келип алып баш мыйзам жаздырып ошолорго талкуулатып атабыз да. Ошол себептен мына көп нерселер бар бул жерде. Мыйзамдан башка дагы моралдык нерселер дагы көп да. Менин оюмча жаштар өздөрү терең ойлонуп, ушулар эмес, биз өзүбүз чечишибиз керек. Эмне үчүн жаштардын өкүлдөрү аз? Бизге азыр керекпи реформа? Бизге кандай баш мыйзам керек деген маселе боюнча мен ушул учурдан пайдаланып жаштарды чакырып кетет элем да. Өзүңөр тереңирээк ойлонуп, ушул процесстерге активдүү катышсаңар депчи. Жогоруда биз баягы коррупция тууралуу дагы сөз кылып өтпөйбүзбү? Негизи эле кайсыл башкаруу системасында дал ушул биздин мамлекеттин эң бир көйгөйлүү маселелер болгон коррупция көбүрөөк болот. Эми буга чейин деле баягы бүгүн деле немени кече 5-каналда ушу конституциялык кеңешменин мүчөлөрү, ушул жаңы долбоорду жактап аткан адамдар өздөрү деле айтып атат. Биз парламенттик башкаруу болгон жокпуз, президенттик башкаруу эле болуп келатабыз 30 жылдан бери депчи.
Анан президенттик башкарууда бардык нерсе бир кишинин колунда тургандан кийин өзүңөр деле көрүп атпайсыңарбы, президент болду дегенде эле өзүнөн өзү эле жанагындай вертикаль түзүлүп калып атат да, коррупционери дагы, кошоматчысы да, тууганы дагы баары эле президентти тегеректеп калып атат. Анан азыр көпчүлүгү бир кишиге ишенип отурат да, ушул киши келсе эле болду, баарын жыргата коет, баарын өнүктүрө коет депчи. Андай болбойт, бир киши эч качан чечпейт, система чечет. Ал киши келген күндө деле ким кепилдик бере алат? Мисалы, ким кепилдик бере алат? Досторун алып келбейт, туугандарын алып келбейт, кайын журтун алып келбейт, кудаларын алып келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мисалы, мен деле президентке талапкер катары кетип атпаймынбы? Мен деле кепилдик бере албайм. Анткени кыргызбыз, тууганчылбыз. Ошон үчүн мына 30 жылдан бери президенттик башкаруу деген мамлекетти талкалап келди да. Эч ким кепилдик бере албайт. Мына азыркы күндө деле келе албай жатып эле эң мындай мамлекеттеги маанилүү бийлик башчылыгына, мамлекеттик органдардын башчылыгына кимди койду? Садыр Жапаров досторун койду да. Жакын досторун койду, туурабы? Чынында Мекенчил партиясы өкмөткө келди. Мына Мекенчил партиясы азыр аткаруу бийлигин тейлеп атат да. Анан азыр эми президент болуп келсе, анан дагы президент болуп келер замат биз бул кишиге бүт бийликти берип койсок, эч ким кепилдик бере албайт. Менин оюмча өзү да кепилдик бере албайт. Эгерде парламенттик башкаруу болуп турса, ал жерде мына азыр конституцияда, азыркы 2010-жылкы конституцияда так көрсөтүлгөн. Эч качан мындай нерсе болгон эмес. Постсоветтик чөлкөмдө да жок. Оппозицияга, парламенттик оппозицияга ыйгарым укук берилип атат. Силер жанагы бюджет боюнча комитетти баштайсыңар, жана коопсуздук боюнча комитет силердики болот. Ошол оппозициянын, парламенттик оппозициянын өкүлдөрү ошол эки комитеттин башчысы болот деп атат. Көрдүңөрбү? Эгерде парламентте жана өкмөттү түптөгөн коалиция турса, аларга карама каршы сөзсүз түрдө оппозиция болуш керек. Анан ошол оппозиция улам текшерип, тескеп жанагы өкмөттүн жана коалициянын аракеттерин, ошолорго каршы чыгып, улам булардын жасаган кылмыштуу аракеттерин ачыкка чыгарып коомчулукка көрсөтүп турса, бул дагы коррупцияга каршы бир чоң нерсе да, чоң бир неме болот, салым болот да. Бирок тилекке каршы баягы азыр жарабайт, партиялык система жарабайт, парламентаризм жарабайт деген биздин эле жөнөкөй жарандар, шайлоочулар, Кыргызстандын жарандары, мына ушулар өздөрү да ойлонуш керек да. 4-октябрда эле көрсөтпөдү, миллионго жакын шайлоочу эмне болду? Сатылып кетти. Туурабы? Сатылып кетти. Эгерде мына биздин шайлоочулар ушул шайлоо маселесине, депутаттарды шайлоо маселесине жооптуу мамиле кылып, жок биз сатылбайбыз, бизге таза бийлик керек десе, мындай болбойт эле да. Бул жерде биздин эмне үчүн парламентаризм өнүкпөй атат, эмне үчүн партиялык система өнүкпөй атат дегенге түздөн түз ар бирибиздин күнөөбүз бар да, ар бирибиздин күнөөбүз бар. Анткени биз алданып калып атабыз, акчага сатылып кетип атабыз, бизди кемсинтип акча таратып берип атат, а биз болсо ошого баш ийип шайлап коюп атабыз. Эң эле начар адамдарды шайлап коюп атабыз. Биз көрүп турабыз, булар коррупционер, булар олигарх, булар бандиттер депчи. Бирок биз ошолорду шайлап коюп атпайбызбы? Ошон үчүн парламентаризм өнүкпөй калганына, бийлик жаман болуп атканына, өлкө артта калганына ким күнөөлүү? Ушул суроону ар бирибиз өзүбүзгө беришибиз керек да. Баягы 10 январда 2021-жылы президенттик шайлоо болгон турат. Аны менен катар референдум өткөрүү сунушу дагы болуп жатат ушурда. Эмне себептен баягы бийлик өкүлдөрү дароо эле башкаруу системасын тандоодон баштайт. Эмне бизде мындай башка маселе жокпу? Экономикалык, социалдык маселелер бизде толуп атат чындыгында. Бирок биздин өкмөт, биздин бийлик дароо эле башкаруу системасын тандап алышыбыз керек, эл тандаш керек деп референдум кылган жатат да. Эмне себептен деп ойлойсуз бул нерсе? Бул дагы абдан туура эмес көрүнүш болуп калды. Бул эми баягы айрым адамдардын, алардын тегерегин баягы бийлик эле жулунуп атканы далилдеп койду да. Буларга бийлик эле керек болуп атканын далилдеп атат да. Башында эле бул ушул окуялар башталганда эле биз айтып чыкканбыз, расмий түрдө да кайрылуу жасаганбыз. Эч бир саясий күчтөргө тиешеси жок. Премьер-министрди алып келели, ал ошол эч бир саясий күчтөргө тиешеси жок, өкмөттү түптөсүн. Анан тез арада парламенттик шайлоо өтсүн. Анан кийин баягы ким келсе дагы, ким жеңип келсе дагы, Мекенчил партиясы жеңип келеби, башкасы жеңип келеби, ошолор жаңы өкмөт түптөп туруп,
Андан кийин конституциялык реформа жөнүндө сөз кылалы дегенбиз. Болгондо да өзүңөр көрүп атасыңар, азыр мамлекет абдан мындай оор абалда турат да, экономикалык жактан кризис. Канча деген ишкерлер мына жумушун жоготуп, жумушсуздук күчөйт азырчы. Жазга жакын бүт ушул неменин баары, көйгөйлөрдүн баары ачыкка чыгат. Эл кыйналып атат, пандемия жүрүп атат. Анан ушул мезгилде конституциялык реформа деп биз ызы чуу болуп, бири-бирибиз менен тытышып, ызылдап атабыз. Ошондо шайлоо өтсүн, андан кийин президенттик шайлоо өтсүн. Азыр жанагы эч бир саясий күчтөргө тиешеси жок. Өкмөт ушул кризиске карата мамлекетти жөнгө салып иштеп турса деле болмокта. Андан кийин деле парламент түптөлүп келгенден кийин, жаңы чакырылыш түптөлүп келгенден кийин деле анан кырдаалга карата анан конституциялык реформа жүргүзсөк болмокта. Анан азыр эми көрүп атасыңар. Биз юристтер да айтып атат, Венециялык комиссия да айтып атат. Азыркы мына 6-чы чакырылышыңар конституциялык реформаны жасаганга эч кандай акысы жок. Булар араң жан, булар легитимсиз деп айтылып атат да. Ушу менен алдын ала эле ушул баш мыйзамдын легитимдүүлүгү жөнүндө, ушул баш мыйзамдын адилеттүүлүгү жөнүндө шек жаралып атпайбы? Бул жагына дагы биз көңүл бурган жокпуз да. Иши кылып эле 10-январда президенттик шайлоо өтсө, анан баланча киши сөзсүз түрдө шайланат деген айрымдарда ишеним бар да. Анан шайланары менен эле сразу буга бир эбегейсиз чектелбеген бир ыйгарым укуктарды берип коелу. Ушу шайлоо менен чогуу биз референдумду өткөрөлү деп атат. Бул бир эле топтун бир пландары болуп атат. Анан ар кандай кылып ага элди көндүрүп атат да. Анан бул жерде бир айтып кете турган нерсе, бийлик канчалык көп болсо, ошончолук жоопкерчилик дагы күчтүү болот. Ошончолук жоопкерчилик дагы көп болот. Анан жанагы жаңы долбоорду жактагандар айтып атпайбы? Туура бийликтин баарын берели, бирок жоопкерчилиги да ошондой болот депчи. Бирок 1 грамм жоопкерчилик көрсөтүлгөн эмес. 1 грамм жоопкерчилик көрсөтүлгөн эмес. Курултайдын алдында отчет берет дейт. Отчет берген киши сөзсүз түрдө отчет бергенден кийин, эгерде анын отчету жактырылбаса, кызматынан алыныш керек да. Туурабы? Андай берене жок. Экинчиден, өзү баягы импичмент да, президенттин жоопкерчилиги бул импичмент. Ушул импичмент процедурасын ансыз деле абдан кыйын жүзөгө ашыруугачы аны ого бетер татаалдаштырып коюшуптур. Ал жерде азыркы күндө мисалы жогорку кеңеш менен эле башкы прокурор катышса, ал жерге азыр конституциялык сотту да кошуп коюптур. Ошо менен аны ишке ашырыш өзү бар фантастика болуп калып атат да. Ошо менен азырында эми чынындачы булар президенттик башкаруу деп айтпай эле, мына бизге хандык керек. Баланча киши хан болсун. Бир 2000 киши аянтка чыкса эле биз жарабайт, бул жарабайт деп атпайбызбы? 1-2 киши эле эл эмес да. Ошон үчүн баягы мен лидер болом, мен конституциялык реформаны жүргүзөм деген адам сөзсүз түрдө өзүнүн лидерлигин шайлоодо тастыктап келиш керек. Өзүнүн командасы менен тастыктап келиш керек. Эл ошону далилдеп бериш керек. Шайлоого келип, добушун берип, биз сени колдоп атабыз деп. Анан ошондон кийин гана ошол киши толук кандуу мындай өзүнө неме алат да, милдет да алат, укук дагы алат, конституциялык реформаны баштаганга, өзүнүн программасын ишке ашырганга, бирок тилекке каршы андай болбой атат да. Эми биз болсо маегибизде президенттик шайлоо тууралуу кеп калалы. Сиз алдыда боло турчу президенттик шайлоого эмне себептен, кандай максаттар менен жана кандай программалар менен баратасыз? Эми мен чынында эгерде мына конституциялык реформа козголбосо, анан баягы хандыкка айрым күчтөр умтулбаса, мен президенттикке деле барбайт болчумун. Анткени президенттик деген азыркы күндө абдан чоң каражатты талап кылат. Бул мыйзамда ошентип байлап коюшуптур да, бүт жасаган кыймылыңдын баары төлөнүш керек. Бүт бардыгы каржыга байланып калыптыр. Мына жанагы кол чогултуп атпайбызбы? Мыйзам боюнча кол чогултуп аткан адамга төлөш керек экен. Анан өз ыктыярчылар бар да, келип кол чогултуп берели деген киши менен сен сөзсүз түрдө өз ыктыяры менен акы деле албайм, идея үчүн деп келип аткандарга биз сөзсүз түрдө
акча төлөп беришибиз керек да. Мына ушундай болуп атат. Ал эмес момундай баракчаны, жанагы кол топтой турган баракчаны дагы сөзсүз түрдө жөн эле баягы өзүң карап жаткан принтерден чыгарып албастан шайлоо фондунан төлөш керек экен да. Аны дагычы. Иши кылса бүт эле кыймыл аракетиң баары каржыга байланган. Ошол себептен мен ушундай кымбат шайлоо болуп аткандыктан мен андай каражаты жок адам катары мен шайлоого барбайт эле болчумун. Бирок конституциялык реформа башталгандан кийин мен үчүн бул шайлоо площадкасы мындай күрөш площадкасына айланды да, күрөш площадкасына айланды. Ошон үчүн мен шайлоого катышып, Кудай буйруса 30 000 кол топтосом, жанагы фандрайзинг кылып талап кылынган күрөөнү 1 миллион сом күрөөнү топтосом, анда мен ушул бүт мүмкүнчүлүк берип аткан, мыйзам мүмкүнчүлүк берип аткан шарттардын баарын пайдаланып, элге жеткирейин деп атам да. Ушул сунушталып аткан нерсе болбойт. Биз ушул конституция менен жашай турган болсок, биз анда азыр деле туңгуйукка капталып калдык. Мамлекет талкаланат деген ушундай бир ойлорду шайлоочуга жеткирейин деп атам. Анткени шайлоо учурунда жана талапкерлерге элдин назары көбүрөөк болот да, элдин назары чоң болот. Негизги менин ушундай бир немем, максатым агартуучулук максат менен барып атам да. Анан эгерде ушунтип чындап эле элге жеткизсем, мүмкүн мен колдогон адамдар дагы көбүрөөк болот деген сөзсүз түрдө үмүт бар. Эми президенттикке бараткандан кийин кандай болбосун баягы жеңишке жетем деген үмүт болуш керек да. Анан жок мен жеңилем, анан жок деп андай немең менен барбай эле коюш керек да, ниет мененчи. Эгерде ниетиң жок болсо барбай эле коюш керек. Ушул анан ар кандай көрүп атпайсыңарбы, талапкерлер көп, ар кимдин өзүнүн ар кандай максаты бар. Мен негизги максатым сөзүмү шайлоочуга, өзүмүн оюму, өзүмүн позициямы, өзүмүн сөзүмү жеткирейин деген максат менен кетип баратам. Баягы үстүбүздөгү жылдын 4-октябрында болгон шайлоо, парламенттик шайлоо кандай ыплас өткөндүгүн баарыбыз күбө болдук. Эми бул алдыдагы шайлоо, президенттик шайлоо таза өтөөрүнө ишенесизби? Деги эле баягы мындайча айтканда баягы чыныгы саясий атаандаштык болот деп ойлойсузбу? Жок, кымындай ишенбейм. Анткени жана дагы айтып кеттим го, ушундай саясий атаандаштык менен келели деген адам шайлоону мезгилсиз убакытка, парламенттик шайлоону мезгилсиз убакытка жылдырып коймок эмес. Атаандаштык менен келели, жеңгенибиз мына реформа кылалы, мамлекетти башкаралы дегенде биз деле ошого көнмөкпүз да. Анан кийин мындай тополоңдун үстүнө келип алып эле анан мен бийлейм деген нерсе бул менин оюмча бул туура эмес көрүнүш болуп атат да. Анан ишенбегендиктин дагы бир себеби, мына өзүңөр көрдүңөр, өзү дагы Конституциянын 68-беренесинде так жазылып турат. Президенттин ыйгарым укугун аткарган адам президентке талапкер болууга укугу жок деп турат. Ушундай эле так жазылып турат. Анан мен премьер-министр болом, мен президенттин ыйгарым укугун аткарам деди. Анын баары колуна келип жыйналды. Ошондо жанагы конституциянын талабы аткарылыш керек эле да. Ошол жана президенттин милдетин аткарып турам убактылуу. Бирок ошол тез арада мыйзам айтып атпайбы? Президенттиңер кеткенден кийин тез арада шайлоо өткөргүлө, 3 айдын ичинде жаңы президентти шайлагыла деп атат. Туурабы? 3 эле ай берилип атат да, жанагы ыйгарым укукту аткарып аткан адамгачы. Ошол ыйгарым укукту аткарып аткан адам ошол мезгилде эч кандай баягы кадимки эле толук кандуу эл шайлаган президент аткарган ыйгарым укуктарды аткара албайт. Аткара албайт. Анткени ал эл шайлаган жок да. Анын андай немеси жок, легитимдүүлүгү жок. Ал эл шайлагандан кийин гана жанагындай ырайым кылып, анан конституциялык реформаны баштап, же болбосо дагы баягы толук кандуу ыйгарым укуктарды аткарганга укуктуу да. Ал эми бул убактылуу эле, ушу вакуум болбосун, кандайдыр бир өзгөчө кырдаал болуп кетпесин, согуш чыгып кетпесин, ошон үчүн 3 ай бир кишиңер жанагы спикер болобу, премьер-министр болобу отуруп турсун деп атат. Ал отуруп турган киши антип толук кандуу президент боло албайт. Бирок өзүңөр көрүп атасыңар кандай иштер болуп атат. Азыркы күндө мына 300дөн ашык адам ырайым алып чыгып кетиптир. Аны бизгече маселе кылып көтөрүп атабыз. Кимдер алар? Алар кимдер? Анткени жанагы кылмыштан жабыркаган адамдар билиш керек да.
билиш керек да. Мисалы бирөөнүн жакынын өлтүрүп кетсе, аны болсо бүгүн ырайым кылып чыгарып атса, ал эмне үчүн жазасын аягына чейин өтөбөш керек? Ошон үчүн бул маселелер дагы ачыкка чыгыш керек. Анан эми мен аны баягы айтылып чыккандан кийин ушинтип ыйгарым укуктарды ээлеп отурган адам президент боло албайт дегенден кийин, жок, мен азыр бир нече күн отуруп турам, анан кийин шайлоо башталганда чыгам деп атпайбы. Бирок шайлоо башталганча элге жагынуу бир топ аракеттер болуп кетти да. Жанагы кредиттер боюнча бүт региондорду кыдырып келди жанагы фаворит боло турган талапкер. Анан бул нерсе ушул административдик ресурсту колдонуу деп эсептейм да мен. Болгондо дагы шайлоо 26 же 27 октябрда дайындалды. Ал эми мына ушул мезгилде биз баягы өзүбүздүн кандидатурабызды жылдырганга аракет кылып жүргөн мезгилде негизги талапкер деп коелу, Садыр Жапаров бүт мүмкүнчүлүгүн, кызмат орду берип аткан бүт мүмкүнчүлүгүн пайдаланды дагы өзүнчө баягы агитациялык иштерди жүргүзүп койду да. Ошол себептен мына азыркы күндө деле кечеги өзүнүн интервьюсунда деле көрдүңөр. Конституциялык кеңешмени биз топтоп атабыз, биз мындай аракет кылып атабыз, буну кылып атабыз деп эле бүт өзү кылып аткандай эле айтып атат. А чынында мындай алып көрсөк, бул азыр жөнөкөй киши да. Туурабы? Талапкер да, жөнөкөй киши. Бирок бүт эле өзүнө алып эле жоопкерчиликти биз ушундай саясат жүргүзүп атабыз деп эле, булар деп да айткан жок, биз жүргүзүп атабыз деди. Демек, бүт мамлекеттин мүмкүнчүлүгү, бүт ресурс ушул кишинин колунда. Анан ушул кишинин колунда болуп аткандан кийин шайлоо кантип адилеттүү, кантип ачык болот, кантип бирдиктүү мүмкүнчүлүктөр болот. Ошон үчүн бул жерде эч кандай менде бир грамм дагы ишеним жок. Бирок эскертип кетиш керек да, эгерде дагы эле ушул жанагы парламенттик шайлоодогу болгон мыйзам бузуулар кайталана турган болсо, бул дагы деле чатак менен бүтүшү мүмкүн. Анткени талапкерлер көп, ар бир талапкердин артында өздөрүнүн колдоочулары бар. Ошол себептен чатактан башка дагы бул чатак жарандык согушка айланып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бул негизги шарт. Азыркы күндө мына референдумда дагы, президенттик шайлоодо дагы бул негизги шартта шайлоо административдик ресурсту колдонбостон, подкупту колдонбостон абдан ачык, абдан адилеттүү өтүш керек. Бирок азыркы күндөн баштап эле бузуулар башталды. Президенттик атсалышып жаткан баягы талапкерлердин Эми мен чынында аягына чейин барайын деген ниетим бар. Анан биригүү деген бул баягы баары биригип бир талапкерди көрсөтөт деген максат койгон жокпуз. Биз баягы өзүбүз аракетибизди бириктирип кандайдыр бир маселелер боюнча чогуу көз карашыбыз бирдей болсо, чогулуп чыгып пресс-конференция берип, же болбосо бир кайрылуу жасап ушинтип атабыз да. Анан чынында азыр талапкерлердин ортосунда биригип туруп мына бир кишини чыгаралы деген азырынча андай пландар жок. Андай пландар эгерде экинчи немеси болуп калса, шайлоонун экинчи туру болуп калса, анда ошондо пайда болушу мүмкүн. Азырынча андай план жок. Чоң рахмат, Клара айым. Биздин студиябызга атайын убактыңызды бөлүп, бизге маек куруп берген үчүн сизге терең ыраазычылык билдирели. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат силерди чакырганыңарга. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.